Мындан туура 36 жыл мурда, тагыраак айтканда 1989 жылдын 23 сентябрында Кыргыз ССРинин Жогорку Совети тарабынан Кыргыз ССРинин мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамы кабыл алынып, ал мыйзамдын негизинде кыргыз тилине мамлекеттик тил макамы ыйгарылган. Кыргыз тилине мамлекеттик тил макамынын берилиши менен коомдун руханий жаңылануусуна, жаңыча ой жүгүртүүсүнө, ошондой эле кыргыз тилинин кадыр-баркын көтөрүүгө ташталган зор кадам болгон. Мына ушул күндөн тартып 23 сентябрь кыргыз тили майрамы болуп белгиленип келет. Айткылачы досторум, кыргыз тили кимге керек? Улут тилин билели деп айткан сөзгө эмне себеп? Кыргыз тили жашап турса, биз чыныгы улутпуз, ата-апа деген сөздөр бар үчүн биз улукпуз. Дүйнөдөгү бардык элдин ыйык көргөн тили бар. Ошол тилди сыйлаш үчүн Тополтоодой тили бар. Элге жүрөм, эне тилин кадырлайм, бул тил менен иштейм, сүйлөйм, ыр-ырдайм. Башка тилди кандай жакшы көрсөм да, эне тилин сүйгөнүмөн жаңылбайм. Кыргыз тили бизге керек, биз кыргыздын кызыбыз. Эне тилди сактай билген жаңы доордун муунубуз. Орусчада, арабчада сүйлөй бил. Жер жүзүндө жок бир дагы өгөй тил. Ошондо да ширетейин дилиңе шек келтирбе менин эне тилиме. Ата бабаң өткөн жериңди сүй, түптүү кыргыз элиңди сүй. Элиң сүйлөгөн эне тилиңди сүй. Ата мекенге, элге, эне тилге кошой, бакай, манас атаңдай күл. Эне тилди энем мага үйрөткөн, эне тилди энем менен сүйлөткөн, эне тилде өз атымды билген мен, эне тилим сырын ачты дүйнөнүн. Сөз деген ачкыч сырдашам десең, сөз деген аткыч чырдашам десең, сөз деген тапкыч ырдашам десең, сөз деген баскыч кырды ашам десең. Эне тилсиз тааныр белем жеримди, эне тилсиз тааныр белем элимди, эне тилсиз угар белем манасты, эне тилсиз угар белем санатты. Жакшы чыккан азамат элин билет, элин билген ал адам тилин билет. Көп окуп, ойлонуп, илим билет. Эчен түрдүү адамдын тилин билет. Тилүү жанга эки нерсе керектир, бирөө тили ак көңүл. Кыргыз ССРинин мамлекеттик тили жөнүндөгү закондун долбоору добушка коюлду. Депутаттар аны бир добуштан кабыл алышты. Элибиздин көптөн күткөн тилеги ишке ашты. Кыргыз тилине Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасынын мамлекеттик тилинин укугу закон жүзүндө бекитилди.